Мен Чынара мугалим, өспүрүмдөрдүн тренери. Өспүрүмдөрдү мектепке кантип даярдоо боюнча чакан эфиримди бүгүн алып чыктым. Так, мектепке балдарыбыз, өспүрүм балдарыбыз жагымдуу маанайда барыш үчүн кандай кылып даярдайбыз? Албетте биринчи класстарда өтө баягындай серьезно даярдайбыз, алар үчүн өтө маанилүү. Ал эми өспүрүм курактагы балдарда анчейин эле баягы проблемага көтөрүп, же болбосо ошондой чоң көйгөй катары кабыл алуунун кажети жок. Анткени өспүрүм балдар буга чейин мектепке барган, көрүп билишкен, бардыгы тааныш, бардыгы билиш дегендей болгону. Балдар классташтары менен жолугат, бири-биринин күйгөн беттерин көрүшөт, каникулду кандай өткөргөндүктөрү жөнүндө бири-бири менен маектешип, кызыктуу окуялар жөнүндө сүйлөп беришет. Ошентсе дагы өтө маанилүү эске алуучу 10 кеңешти бүгүнкү эфир аркылуу сунуштамакчымын. Биринчи кеңеш, албетте, жайкы каникулду бала эс алуу менен өткөрүш керек. Жайкы каникул бала үчүн физиологиялык жактан, психологиялык жактан өнүгүүгө, же болбосо кандайдыр бир иштеп, өз алдынча акча тапканга мүмкүнчүлүктөрдү жараткан учур деп айтар элек да. Кандай болсо дагы өспүрүм курак жайкы каникулдун өзү үчүн кызыктуу өткөргөнү, эс алганга мүмкүнчүлүк болгону жакшы. Экинчиден, кийим-кече, окуу куралдарды даярдайбыз. Албетте бул кадимки көрүнүш нерсе. Бирок ошол кийим-кече, окуу куралдарын сөзсүз түрдө баланын өзүнө тандоо койгонубуз жакшы. Анткени бала ошол өзүнө жаккан окуу куралдары, өзүнө жаккан кийимдери балага жагымдуу эмоция берет, маанайын көтөргөнгө жардам берет. Үчүнчүдөн, режим. Бала окуу ачылганда эртең менен окууга уйкусурап, же болбосо кыйналып турбастыгы үчүн көпчүлүк окуучу балдар жайкы каникулда бир топ эртең менен узак укташы белгилүү. Ошондуктан күн сайын ата-энелер окуу ачылышына 2 жума калганда же 10 күн калганда ошол будильникти күн сайын, мисалы үчүн буга чейин саат эртең менен 10-да уйкудан турчу болсо, 10 мүнөттөн аркага жылдырып тура башташы керек, 10-15 мүнөттөн. Анткени балага ошол уйкудан туруу оор болбостугу үчүн күнүнө аркага 10 мүнөттөн, мисалы үчүн 10-да отура турган болсо, бүгүн 9:50 же 45-те, эртеси күн 9:30-да кылып ушу сыяктуу акырындык менен артка жылдырып барып, окуу ачылганга чейин, дагы 1 сентябрга чейин баланын эртең менен уйкудан туруу режимин жөнгө салып койсоңуздар өтө маанилүү. Кечинде эртерээк жатып, ал эми эртең менен эртерээк тургудай кылыпчы, ошол будильниктин тайм менеджменти аркылуу. Төртүнчүдөн, жаңы окуу жылына карата үй бүлөлүк кеңеш же болбосо план түзгөнүңүздөр өтө маанилүү. Өзгөчө өспүрүм курактагы балдар менен кеңешип, жаңы окуу жылы башталгандан тартып, жылдын аягында, тагыраак айтканда май айында кандай ийгиликке жеткиң келет? Ушул жылда сен эмнелерге жетишкенди каалайсың, өзүңдөн эмнени көргүн каалайсың деген сыяктуу суроолорду берип, сунушту да албетте өзүңүз бересиз. Ал эми жоопторду, чечимдерди баланын өзүнө тапшырганыңыз жакшы. Мисалы үчүн, кандай пландарды, кандай максаттарды коюу керек? Жаңы окуу жылына карата кандай тилдерди үйрөнсө, кандай тил үйрөнсө, кандай курстарга барса, орто сынактарына кандай даярдык көрүш керек, 9-класстын мамлекеттик сынактарын кандай тапшырыш керек, олимпиада предметтерин тандоо боюнча кандай олимпиада сынактарына катышат, спорттун кайсы түрлөрүнө катышат, же болбосо көпчүлүк мектептерде кесипке багытталган гуманитардык тармактары, медициналык тармактары, так илимдер тармактары деген сыяктуу профессияга багытталган атайын класстарга топтолот 10-11 класстан. Ошол сыяктуу балаңыз менен кеңешип, кайсы класска барса так илимдер, же болбосо биологиялык илимдер, же гуманитардык тармактарды тандайбы. Ошондой эле балаңыз менен кесип тандоо, кайсы кесипти тандайт, ошол тандаган кесибине жараша, ошол предметтерге, кесибине жараша предметтерге фокус коюп, ошол сабактарды көбүрөөк жакшыраак окуп, калган сабактарына анчейин энергиясын коротпогондо сүйлөшсөңүздөр жакшы болот. 1 жылдык план, максаттарды балаңыз менен кеңешип жазып, сунушту сиз берип, чечимди бала чыгарып, аны сөзсүз түрдө бала өзүнүн сабак даярдай турган бөлмөсүнүн ошол столдоруна, шкафтарына белгилүү көрүнө турган жерге чаптап алганы жакшы. Анткени бала аны ар дайым көрүп турушу керек.
Бешинчиден, бала телефонундан ашыкча приложенияларды, ашыкча играларды, фото, сүрөт сыяктуу бирдемкелерди өчүрүп, телефонунда мектепке даярдаганы жакшы. Анткени мектеп ачылганда ар кандай WhatsApp группалар иштеп баштайт, телефон нагрузка болбош үчүн. Ошондой эле телефондогу көп отурган сааттарын азайта баштаганы жакшы. Акырындык менен бала буга чейин каникулда 3 саат, 2 саат телефондо отурган болсо, аны дагы тайм менеджментке коюп, телефондо отурган сааттарын азайтып, мектеп ачылгандан кийин бала ошол играга көз каранды болуп калбаслыгы үчүн азыртадан даярдык көргөнү жакшы. 6. Эски конспект, дептерлерин баарын иритке келтирип, кайсынысы керек, кайсынысы керексиз, аларды иреттеп, шкафтарын даярдап, баарын ошол иритке келтирген жакшы. Ошондой эле керексиз буюмдарынан арылып дегендей. Андан кийингиси ошондой эле баягы эски конспекттерин ачып, бала өтүлгөн маалыматтарды, өтүлгөн темаларды, эң зарыл эрежелерди кайталап окуп чыкканы жакшы. Анткени окуу ачылары менен мугалимдер өтүлгөн темаларга кайталоо жүргүзүшөт, эске салышат. Ошол учурда көпчүлүк балдар дээрлик баардык билгендерин, жыл бою окугандарын каникул учурунда унутуп коюшат. Бала ошол убакта активдүү жооп берген болсо, балада кадимкидей өзүнө болгон ишеним жана өзүн баалоосу жогорулайт. Балада кандайдыр бир сабакка болгон кызыгуу, мотивация пайда болот. Ошондуктан балаңыздарга кеңеш берсеңиздер, конспекттеринен эң зарыл эрежелерди бир сыйра кайталап окуп койгону жакшы. Күн сайын жок дегенде 10 мүнөт, 15 мүнөт өтүлгөн темаларды эске салып койсо жетет. Күнүнө 5 мүнөт, 3 мүнөттөн жазып, кол жазмасы каникул учурунда балдар жазбагандыктан кол жазмалары аябагандай бузулуп кетет сентябрдын башында. Ошондуктан дагы кол жазмаларын эритке келтирип, конспекттерин кайталап алган жакшы. 7. Балага дневник, күндөлүк жазганды үйрөтсөк. Башкача айтканда, күндөлүк жазганда эмне кереги бар дешибиз мүмкүн. Бала оюн иреттүү жазганды үйрөнөт. Биринчиден сабаттуулугу артат, экинчиден жашоосун, ойлорун иреттегенге өтө жардам берет. Мисалы үчүн, бала көбүнчө жакшы жаман окуяларын жазып отурганда дагы бала өзүнүн жашоосунда эмне ката кетирди, эмне туура кылды, өзүнүн ката жактарын, туура жактарын анализдегенге жакшы мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары айрыкча өтө эң зарылы бала ийгиликтерин жазып отурган болсо, анткени биз адам баласы өзүбүзгө канааттанбайбыз, дайыма өзүбүздү башкаларга салыштырып жүрө беребиз. Ошол сыпаттан арылуу үчүн бала ийгиликтерин жазып отурса, кийин окуганда балага мотивация болот жана өзүнө ишеним пайда болот. Бирок ошол дневнигин эч качан сиз окубаңыз, бала уруксат бербесе. Баланын секрет күндөлүгү болгону жакшы. 8. Бала уже өспүрүм куракка келгендиктен финансы сабаттуулук дейбизби, кирешелерди жана чыгашаларды жазып, тактап, турганды, тактап алганды. Мисалы үчүн, уже бала чоңоюп калгандыктан үй бүлөңүзгө канча киреше кирип атат, канча чыгаша чыгып атат, ошолордун баарын иреттеп жазып отурганды көрсөтүп, үйрөтүп койсок, бул өтө сонун. Анык эмнеден баштайбыз? Албетте, ошол окуу жылына карата китеп дептерлерди алабыз, кийим-кечектерди алабыз, ошолордун баарын бала тизмектеп, ошодон баштап жазып отурса, 1 жылдык үй бүлөлүк киреше жана чыгашалардын эсебин бала өз алдынча чыгарыпса, чыгарып үйрөткөнгө жардам берсек, тусунуш айтсак да. 9. Эч качан балдарды окуу ачыларына 10 күн калганда, же 2 жума, же 1 жума калганда чоң ата чоң энелерине жиберүү, айылга жиберүү, саякаттоого, эс алууга чыкпаганды сунуштаймын. Анткени бала ошол эркиндикте, көңүл ачууда, эс алууда жүргөн бала мектеп ачыларда катаал режим дейбизби, же болбосо ошол мектеп дисциплинасына организми адаптация болуп көнүшү оор болот. Мүмкүн болушунча ошол акыркы 2 жумада бала үйдө болуп, эртең менен турганга убактысын иреттеп даярдык көрүп, күн сайын конспекттерин бир аз окуп кайталап, мындайча айтканда мектепке барууга өзүн психологиялык жактан даярдаганы жакшы. 10-чу кеңеш, мүмкүн болушунча баланы медициналык текшерүүдөн өткөрүп койсоңуздар, өтө пайдалуу кеңеш. Балким баланын буга чейинки кандайдыр бир оорулары болсо, ошону алдын алып, кан тапшырган, гемоглобин аныктатып, же болбосо айткандай витаминдерди алып берип, же болбосо тиш терин доктурга көрсөтүп дегендей, окуу ачылганда доктурлап жүрбөс үчүнчү. Ошол сыяктуу зарыл медициналык кароодон өткөрүп койсоңуздар, мисалы үчүн баланын буга чейинки эски оорулары болгон болсо, балким оорубаса деле тиш пиштерин, гемоглобин көрсөтүп коюу
өтө пайдалуу деп айтар элем. Ошону менен бүгүнкү менин мектепке өспүрүм балдар даярдоонун 10 эрежеси сунушум боюнча эфир соңуна чыкты. Жалпы жыйынтыктап кое турган болсок, биринчиден бала жайкы каникулун эс алуу менен толук кандуу эс алууну сезгени жакшы. Экинчиден кийим-кечек окуу куралдарын бала өзү тандаган жакшы, өзүнө жаккан буюмдар балага эмоция берет. Үчүнчүдөн бала режимге түшүү, кечинде эрте жатып эрте туруу, күн сайын эрте туруу убактысын 5 мүнөт 10-15 мүнөткө чейин азайтып отуруу. Төртүнчүдөн жаңы окуу жылына карата максат түзүү. Эне бала отуруп же болбосо мөбөлөр кеңеш кылып, жаңы окуу жылында бала кандай жылдын аягына чейин кандай ийгиликтерге жетет, ошолорду тактап, кеңешип, кесип тандап дегендей, олимпиада, курс, кружок тандап, ортого даярдык көрүү пландарын түзүп, максат жазып, бала аны көрүнө турган жерине илип койгону жакшы. Бешинчиден телефондордун приложенияларынын играларынан арылып, телефондо отурган убактысын да азайтып турушу керек мектепке даярдык катары. Мектепке акырындык менен күн сайын 10-15 мүнөттөн мектеп өтүлгөн темаларын, конспекттерден кайталап барган жакшы. Жана кол жазма почерктерин жазып, бир аз калыбына келтиргени жакшы. Диненик жазганды үйрөтөбүз, финанс сабаттуулук боюнча чыгаша кирешелерди эсептөөнү үйрөтөбүз. Жана окуу ачылышына 2 жума 10 күн калганда эч кандай саякатка, тууганчылап узак убакыттарга жок дегенде 3-4 күнгө дегендей жөнөтпөйбүз. Бала мектепке барган адаптация болгондо кыйналат. Анан медициналык текшерүүдөн өткөрүп коюу 10 эрежесин сунуштады. Суроолоруңуздар болсо, албетте ушул эфирди сактап койгонго аракет кылам. Эфирдин астына комментарийге жазып коюңуздар. Мен кубануу менен жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге пайдалуу болду деп үмүт кылам. Саламатта калыңыздар.